Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаменов жана Батыров агайларыбыздын калемине таандык ой өрүшү Кругозор китебинен номер 48 сабак адабият деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Сезимдер, ой санаалар, сыздоолор бар жерден адабият башталат деген учкул сөз менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Сабактын планы менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылышта жанрлар, классиктер, Нобель сыйлыгынын ээлери жана акын жазуучулардын орду тууралуу кеп болмокчу. Адабият бул адамдардын жүрөгүн, сезимин бийлеген чоң философиялык ой, элестүү тирүү образдар камтылган чыгармалар. Биринчи жанрлар: фольклор, поэзия, проза, драматургия, фантастика, публистика, детектив, сатира, юмор. 8 жанрдан бүгүн эң дүйнөдө көп окула турган бул детектив. Детектив бул курч сюжеттүү чыгарма. Англияда эң көп детектив жазган аял бул Агата Кристи, 83 китеп жазган. Манга япондордун комик чыгармасы. Японияда эң кеңири таралган. Хайку 3 сап менен дүйнөлүк масштабта ой жүгүртүлгөн япон поэзиясы. Экинчи классиктер. Ар бир элдин асыл түпкү баалуулуктарын жазма менен чагылдырган адам. Францияда атактуу Бальзак 40 романдан турган адамдардын тамашасы классикасын жараткан. Ал эми Өзбекстанда атактуу Алишер Наваи 15-кылымда адабиятта 26 000 түрк сөзүн өз орду жана өлчөмү менен колдонуп 200 000 саптуу мурас калтырган. Үчүнчү Нобель сыйлыгынын ээлери. Орус адабиятында 5 адам Нобель сыйлыгын алган. Төртүнчү акын жазуучулардын орду. Адабияттагы орду же салмагы мамлекеттик сыйлыктар, наамдар, ордендер менен аныкталбайт. Бирөөлөр Иракта көрүнбөй калат, бирөөлөр бери чыгат, бирөөлөр бардык сыйлыктардан калып кеткен болот. Бирок адабиятта улуттун байыркы көрөнгөсүн өздөштүргөн. Бирөөлөр адабиятта глобалдык көйгөйлөрдү көрсөткөн. Айрымдары окуу китептерине киргизилбесе да, коомдук аң-сезимге эчак эле сүңгүп кирип кеткен болот. Урматтуу угармандар, сиздер бүгүнкү чыгарылышта адабият деген тема тууралуу азын-оолак маалымат ала алдыңыздар. Ой өрүшү Кругозор китебинен 89-90 беттерден өзүңүздөр дагы кененирээк окуп таанышсаңыздар болот. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.